турган жери бүтенеси. Мына бул уже кышкыга дайындап эметип койдук. Бүгүн күн суук болуп, кичине клуб болуп чогулуп калыптыр. Бир жерге чогулат да. Мына бул жер мондо клуб болуп мындай эме. Чакпайбы булар азыр? Кадыр чакпайт. Булар бишип атышат кадыр кичине эме сууктан да ачып чыгып эме. Тамактар ушунун ичиндеби? Ичинде тигине чапталган эмет бар. Булар каяктан алып келдиңиз урукту? Кандай урукту? Ошо Арны агыл бир фондусу алып келип берди. Каяктан, мисалы, Украинадан, Германиядан келет деп айтышты да? Ушул бул негизи арынын немеси бакпаст. Англия пародасы. Муну түштүктөн алып келип беришти бизге. Түштүктөн деди, Кара Суудан деди. Ошол жакта өзүнчө эме бар экен ба? Ушундай арыларды сана турамын, жапай ары уурга келди. Мына ушинтип багып атабыз. Булар эми канча убакытка чейин турат ушунун ичинде? Жазга чейин болот. Жазда кайсыл айга чейин? Март айынан баштап иштеп баштайбыз. Азыр дагы еще биз кышкыга эметип элек, бул жерден бош рамкаларды алып таштайбыз дагы 8-6 рамка калтырабыз. Чекелерин жуулап, катуу сууп келет анда. Анан болду, ошо менен эметет, анан жазында ачып, дарылап. Анан жашыл жумуштар, асылды жашыл жумуштар көбүрөөк да жазында канча жакшы ухат кылсаң, ошончолук түшүмдү аласың. Мунун эне агырысын жазында которуш керек. Жылыга мен которуп турам. Машина эле гүлдү жакшы көрөм. Өзүм аракет кылып эле баарын өстүрүп эметкенге жакшы эметем да. Анан жолдошум башынан эле атабыз кайнатам аргамач экен. Андан кийин кайненем кармап калды. Анан бул улантып баштаган. Анан убактан токтоп калды да. Анан кайра анан бул келип өзү баштап иштеп баштады арыныкынчы. Анан келет, арылар көп эле жүрөт арылар. Баягы эмелердин үзөйүн десең чагат. Ошо арыларды эметет. Чогултуп эле кетет. Эмесин. Балынды, эмесин чыгыс. Сиздин жардам бересизби балчылыкка, анан үй бүлөлүк кирешеңизге же болбосо ушул ишиңиздерге кандай таасирин тийгизип атат? Эми кирешеси аябай деле эмес да. Азырынча көбөйтсө көбүрөөк болор. Азырынча былай шүгүр эми постоянно жейбиз өзүбүз. Эме сахар жебей калдык. Арыга эмне эле балга өттүк да. Быйылдан баштап баары балга өттүк жегенибиз. Анан анча-мынча эле сатып туугандарга эме дарычылыкка деп саткыла дейт, ошого сатып кылабыз. Ысыкта каралат да бул основной. Күндүн тийип турган убакта чыкпайт да. А сиз эмнесин кыласыз? Мен берчүлөрүн тамагын бергенде жардам берем. Тамагында сахар аралаштырып антип берет да. Ошонусуна жардам берем. Жүрдү эле ичтип кетет. Анан бал чайкаганда кырып жана эмесин айлантып чакаларына коюп баарын аялдын жумушу керек да. Возрастка жакшы эле жеңилирээк, бойло чаппай эметпейчи, жеңилирээк жумуш да. Азыркы возрастка. Анан ташып тияк бияка машина керек экен да. Машина менен тияк бияка кыдырсаң болчу да экен. Быйыл тиги Кочкор жакта жакшы болду дейт го бал. 2-3 жолу чайкап алыштыр. Бир эле жаанчыл болуп жазында. Анан белде чайкалып калды да. Негизи күн ачык жакшы болсо мындай эмес. Погода жакшы эле болчу да экен дейт. Bir çelik, bir filaka çeyin biri. Жакшы болсун. Анан мына азыр Бореки мен абдан сүйүнөм да, жаштар бизде даже келиндер уже
кызыгып атышат. Бал бакканга? Бал өндүргөнгө. Бул деген бекер окот да. Үйүңдө балдарың таза тамак жейт. Сахар дегенде составында акиташ бар. Сен балаңды боорун эсип өлтүрүп атасың. Эмтенде жана сахар каяктан болот? Давление каяктан болот? 30га чыкканда эле ошо сахар тиги давление болуп эле больницалап жүрүшөт. Анткени боорду оңдош керек. Боор деген сахар боорду талкалайт. Арынын тийген таасири мындай да. Бул жерде бактарак кичинекей бул жаңы чыккан чөп болсо дагы ушул арынын салымы чоңдай болот. Бул чаңдатат. Мына үйгө помидор тигип кой. Эгерде ошону чаңдатпасаң, урожай жок болот. Огурчу тигип кой терезеге. Ошону тооктун канатын байлап алып, мен чыбык менен мындай бири-бирине чаңдатып койчумун. Анан кийин урожай алчумун. Үйгө тиккен эмен. Ошону ары кылат. Мына чемишке турган жерге любой бак, алма, малинага сен жазында кире албайсың гүлдөп атканда. Ушундай гүү деп турат. Ары жүрөт, чаңдатып атат. Мына ары кармагандан бери жалаң малина менен оокат кылып калды айылдагылар. Жаңгак вообще берчи эмес экен биякта. Мына ары кармагандан бери жаңгак алып атышат. Бир чоң жаңгак болсо, бир 2 мешок жөн эле жаңгак аласың. Бер жагы. Жыл жакшы болсун. Алманы койчу, алманын шагы сынаттым эле. Кошунамдыкы бултыр шагы сынып, жерге жыгылып, таяп. Анан алмасын көк бойдон үзүп эле тиги шагы сынып атат деп малга берип атты.